полный документация архивде сакталып турат да сиздердин кабинетиңиздерде, туурабы? Ушу көмүр боюнча. Азыр бул жака жөнөгөндө эле кире калып ошо жерде жанагы документтерди көтөрүп келип, элге мына протокол, мына мындай көмүргө чакырып атат деп көрсөтүп коюш кыйын нерсе. Же али койго чыккандай эле келип, токто буларга айтып койсом эле кайра кетип калат деген нерсе менен келип атасыздар. Bizim aldığında da zihin bol var. Биз адамбыз, калкпыз ушул жерде жашаган. Ушул арыздын негизинде компания келип алган окшойт деп ойлоп атабыз. Кандай келип алат? Мында договор бүтөлөй эле компания келип алган. Кана компания? Барбы? Канаки бир кагаз барбы ушу шапалакта? Хотя мында элге көрсөткөн. Рахмет. Же биз калага кой берип жиберип же кечинекей деген мал эмеспиз да, биз элбиз. Ошо 7 миллион калктын ичидеги адамбыз. Тууралы? Буга чейинки губернатордун орун басары 2025-жылга чейин аныктап ушу көмүрдү. Тактап алып 2050-жылгача көмүрдүн запасын биз Кыргызстан башка технологияда өнүгүшүбүз керек деп айтты. Мына мечитте. Мына ушу калктын баары уккан да. 2050-жылдан кийин биз башкача технологияда жашайбыз деп. 2050-жылга чейин биз көмүрдү сатсак, 2050-жылдан кийин биз не Кытайдан 50 сомдон көмүрдүн килосын алып жагабыз. Кандай болот бул? Ошондой нерселерди бир конкретно аныктап алыңыздар де. Сиз тем более акимдин орун басарысыз. Да бир аз көтөрүлсөңүз уже республикага кетип аткан адамсыздар. Биз өмүр бою ушундай карапайым калк болуп калаткан адамбыз.